Эмнеге жаңы келген бийлик Конституцияны өзгөртө берет. Бүгүн дал ушул маселени ортого салабыз, саламатсызбы? Конституцияны ары бычы, бери бычкан жагынан Акаев алдыга эч кимди салган эмес. 93-жылы легендарлуу парламент кабыл алган баш мыйзамды 5 жолу өзгөрткөн. 94-96, 98, 2001 жана 2003 жылдары. Ар бир өзгөртүүдө президенттин бийлиги бекемделе берген. Позиции Оскара Акаева окрепли. Однако и этого ему недостаточно. Оскар Акаевич все чаще себя сравнивает с английской королевой, которая не имеет реальных полномочий. И вот новый референдум, новые поправки в Конституцию. Акаев кааласа парламентти таркатып, өкмөттү өзү билгенде калчап калган. Акыркы жолу 2003 жылы өзгөрткөндө президенттикке дагы бир мөөнөт коштурган. Ошондо оппозиция бийликти узурпациялап алды деп Акаевка ачык каршы чыга баштаган. Натыйжада 2005 жылы Жоогазан революциясы атыккан мамлекеттик төңкөрүш болуп, Аскар Акаев тактан кулатылган. Оппозиция Курманбек Бакиевди сүрөп, ал бийликке келген. Президенттик кызматка келгенден кийин Бакиев негизги талап болгон мурдагы баш мыйзамды алып келүүгө шашылган эмес. 2006 жылы оппозиция жаңы баш мыйзамды сунуштап, бирок Конституциялык палата аны жокко чыгарган. Ошентип 2003 жылкы Акаевдин баш мыйзамы иштей баштаган. Акыры Бакиев өзүнүн конституциясын жазып, аны өткөрүп, бийлик кайрадан бир муштумга түйүлгөн. Акыры 100гө жакын адамдын өмүрүн алган 7 апрель окуясы болуп, кландык бийлик кулаган. Бийликке жаңы келген убактылуу өкмөт дагы конституцияны өзгөртүүгө киришкен. Бул жолу өлкөнүн негизги мыйзамы түп тамыры менен алмашты. Президенттик бийлик болбойт экенде парламентаризмге карай багыт алдык дешкен. Ошол кезде буга да каршы чыккандар болгон. Эсиңиздерде болсо 2010 жылкы ушундай шашылыш референдум өткөрүп конституцияны өзгөртөбүз дегенде, ошол кездеги жетекчибиз деген азаматтарга айттым эле, бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп. Натыйжада ошол туңгуюкка алып келди. Чынында бул конституцияда миналар катылган делеп 2016 жылы кайра референдум өткөрдүк. Аны колдогондар да каршы чыккандар да болду. 2010 жылкы баш мыйзамдын атасы делген Өмүрбек Текебаев баш болгон бир катар саясатчылар кезектеги өзгөртүүгө каршы болушкан. Референдум өтөт. А сиз тоскоол болом деп атпайсызбы? Кантип тоскоол болосуз? Сизде фракцияда Эми бизде 10 депутат бар, эл журтка айтабыз, тоскоолдугубуз элдин аң сезимине ишенебиз. Бирок өтөт. Бирок өткөнү менен 2 жылдан кийин мунун кесепетин эл көрөт. 10 жылдагыдай кырдаал кайра Кыргызстанда түзүлөт. Текебаевдин айтканындай революциялык кырдаал түзүлдү. Бирок буга баш мыйзам себеп болду деп да айтууга болбойт. Анткени кезектеги төңкөрүшкө өлкөдөгү экономикалык жана саясий абал, шайлоо, анын жыйынтыгы себеп болуп, колунан эч нерсе келбеген бийлик кулады. Белый дом наш. Ошентип октябрь окуялары болду. Милиция менен демонстранттардын тиреши, андан кийин мамлекеттик мекемелерди басып алуулар, саясатчылардын тирешүүлөрү болуп отуруп, акыры Садыр Жапаров бийликке келди. Ал баш мыйзамды өзгөртө турганын дароо билдирип, акыры жаңы баш мыйзам кабыл алынды. Азыр мыйзамдарды ага шайкеш келтирүү иштери жүрүп жатат. Ал жагы эмне болуп атат, көпчүлүккө белгисиз. Президент депутаттарды чайга чакырып, чоң мушту менен эле кабыл алдырып жаткандай сезилип атат. Көчөгүнүз Садыр Нуркожоев менен жолукканда да ушундай сөз болгон. Биз макулбуз дегенбиз. Бүгүн өткөзөйлү дагы анда кече президент менен сүйлөшкөнбүз. Жаңы конституцияга мыйзамдарды шайкеш келтирүү, өзгөрүүлөрдү кийин сөз кылабыз. Бүгүн эмнеге ар келген бийлик баш мыйзамды өзгөртө берет деген суроого жооп алалы. Бул суроого саясатчы Равшан Жээнбеков жооп берсин. Ар бир саясатчы, ар бир президент командасы менен кандайдыр бир көз карашты, идеологияны, позицияны чагылдырат өлкөдө. Ошол чагылдырган топ президент же болбосо саясий уюм сөзсүз түрдө ошол конституция аркылуу өзгөртүү менен ийгиликке жетебиз деп ойлойт. Бирөөсү жарым демократиялык, бирөөсү демократияга имитация кылган, ал эми бирөөсү толугу менен азыркыдай болуп президенттик бийлик күчтөп туруп ийгиликке келебиз деп ойлошот. Эми жаңы кабыл алынган баш мыйзам боюнча сиздин көз карашыңыз? Мен парламенттик башкарууну колдогон саясатчымын. Мен ойлойм, азыркы конституция бизди эртели кеч туңгуюкка, оор кризиске, мүмкүн кайрадан дагы социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн. 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзам ушунчалык жаман беле. Баарыбыз каршы болуп, 10 жыл жашагандан кийин түп тамырдан бери өзгөрттүк. Зарылчылык бар беле конституцияны алмаштырганга? Сиздин оюңузча? Ал баш мыйзамдын каталары аябагандай көп болгон. Биз парламенттик деп атап жалган атоо менен, бирок жашыруун мыйзамда каралбаган президенттин бийлигин күчөтүп таштаган. Мына ошонусу менен ал конституция жашай алган жок. Ал конституция сөзсүз түрдө өзгөрүшү керек болчу. Ал конституциянын эки чоң катасы болгон. Биринчи катасы
президенттен мыйзам чегинде, конституция чегинде бардык ыйгарым укуктарын алып таштап туруп, бирок факт түрүндө улуттук коопсуздук, генералдык прокуратура жана башка укук коргоо органдарын берип коюп туруп, президентти жашыруун көсөгөнүн артындагы негизги чечүүчү институт катарында калтырып таштаган. Экинчиси, президенттин шайланып келген партиянын башчыларына мандат берүү мүмкүнчүлүгү президентти дагы партиялардын үстүнөн, өкмөттүн үстүнөн коюуга шарт жаратып койгон. Дагы президент иш жүзүндө, мыйзам жүзүндө эч нерсеге жооп бербейт, ал эми реалдуу бардык бийлик президенттин колунда болгон. Мына ушул негизги ошол конституциянын катасы жана ал конституциядагы авторитардык конституция экенинин далили болчу. Азыркы конституциядагы туңгуюкка алып келет деп жатасыз, эмнеге? Азыркы конституциянын катасы мурдагы конституциялардан бир топ эсе оор жана татаал. Азыркы конституция ашып кетсе, жарым жыл, бир жылдын ичинде экономиканы, саясатты, социалдык турмушубузду жана тышкы саясатты толугу менен туңгуюкка, кризиске алып келе турган конституция болуп эсептелет. Мына биз азыр эле көрүп атабыз, бардык нерсени президент чечет деген идея өзүн актабай атат. Президент бардык нерсени чече албайт. Бардык дүйнөдө президент өзүнүн полномочияларын делегировать этет. Бардык дүйнөдө бийлик бутактарынын тең салмактуулугу болот. Бардык дүйнөдө бийлик бутактары, мамлекеттик институттар бири-бирин көзөмөлдөп, контролдоп кайтарып турушат. Бизде бүгүнкү күндө бардык институттар жок болуп, бир гана президенттин бийлиги орноп, бардыгын президент мыйзам түрүндө дагы, иш жүзүндө дагы чечип калды. Бул аябагандай оор процесстерди мамлекетте баштады. Эми муну убакыт көрсөтөт. Жаңы конституциянын өмүрү канчалык узак болот көрө жатарбыз. Шаша-буша кабыл алынган эске алганда, жакынкы жылдары эле өзгөртөбүз деп чыкчудайбыз. Анткени мыйзам тааныгандар бул өлкөнүн негизги мыйзамы ар кайсыдан алынып куралганын, бул жакшы эмес экенин айтып чыгышкан. Мен кече бүт салыштырып карап чыктым. 50% 2007 жылкы конституция. Ошол конституцияга мына юристтердин көңүлүн буруп коеюн. 1 минутта. Юристтердин көңүлүн буруп коеюн. Венециялык комиссия корутунду бергенде ошондо айткан. Это концентрация власти в руках одного человека. Очень опасно. Это приведет к революции. Деген. Черным по белому написано в заключении Венецианской комиссии. Так и случилось. Так и случилось. Поэтому надо прекратить все вот эти игры с новой конституцией. Это новая конституция. Значит, давайте приходить к общественному консенсусу, отложить на более поздний срок, когда мы выйдем из этого кризиса. Чынында мынча шашпай эле койсок болмок. Айтмакчы 93-жылкы баш мыйзамды парламент 2 жыл талкуулап, ар бир пунктты эмес, ар бир тамгасын таразага салышкан. Кийинкилерин артыбызда жоо чаап келе жаткандай кабыл алдык. Өзгөчө акыркысын. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.